Билим алуу жашоодо сөзсүз керек. Ал өмүрүбүздү байытат, коомду колдоп, келечекке умтулууну арылтат. Чындыгында ошондой болушу керек болчу. А бирок бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдар билим алууга жетпей келатат. Мисалга Касымды алалы. Ал зор ой максаттары бар акылдуу бала, бирок ал максаттарга жетүү үчүн алган билими жетишсиз. Касым окуган мектептин заманбап китептерди сатып алууга каражаты жок. Ошол үчүн ал таптакыр эскирип калган китептерди окууга аргасыз. Касымдын эжекеси китептеги маалыматтардын эскирип калганына карабастан ал китептерди колдонуп келет. Эгер Касым ошонун баарына карабастан мектептен кийин жогорку окуу жайга өтсө дагы, китептердин, окуу куралдардын кымбаттыгы аны көптөгөн чыгымдарга алып келет. Мындай көрүнүш дүйнө жүзүндөгү бардык билим алуу окуу жайларга таандык. Анан да биз аны билим алуу бардыгыбыз үчүн дегенибизчи? Анда бул көйгөйдү кантип чечсек болот? Ага жооп болуп ачык билим берүү боло алат. Ачык билим берүү бул глобалдуу кыймыл. Анын максаты бардык жерлердеги мугалимдерге жана окуучуларга сапаттуу билим берүү. Башка идеясы бардык окуу маалыматтарын интернетке жайгаштыруу, себеби ар бир адам аны акысыз колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алат. Китептерден айырмаланып, ачык билим берүү ресурстарын бат-бат жаңыртууга мүмкүн. Демек алар эч качан эскирбейт. Мугалимдер аларды эркин колдонуп жана жакшыртып, окуучуларга алардын ой максаттарына жетүү үчүн керектүү билимдерди берүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бардык ачык билим берүү ресурстары интернетте жайгашкандыктан мектептеги билимди берүүнүн сапаты ал мектептин кайда жайгашкандыгына жана акча каражатына көз каранды эмес. Эгер сиз дагы эле ачык билим берүү ресурстары өтө анча маанилүү эмес деп эсептесеңиз, дагы ойлонуңуз. Бүгүн ачык билим берүү ресурстары бүткүл дүйнөгө таанылган институттар жана окумуштуулар тарабынан иштелип чыгууда. Мамлекеттер ачык билим берүү ресурстары үчүн миллиарддаган каражаттарды сарптайт. Эң жогорку мамлекеттик структурадан баштап ар бир жаранга чейин ачык билим берүү ресурстары жашоону өзгөртөт. Бул чилтемеге кирип, сиз ачык билим берүү ресурстары тууралуу дагы кошумча маалымат ала аласыздар.